Бажы кызматынын 21 кызматкери жумуштан бошотулду. Президенттин коррупцияга каршы иштерди күчөтүү боюнча берген көрсөтмөсүнүн алкагында ички териштирүү жүргөн. Натыйжада одуну тартип бузгандар, коррупцияга илешкендер аныкталып, 21 кызматкер иштен алынган. Арасында инспектордон жетекчиликке чейинкилер бар деп айтылганы менен, алардын аты жөнү ачыкталган жок. Дагы 13 кызматкерге катуу тартиптик чара көрүлгөн. Bir 4-5 жыл мурун Кыргызстандагы миллионерлердин тизмеси чыкканда, bir 4-5 жыл мурун ошондо bir 10га жакын бажы кызматкери жүргөн да, 10га жакын. Коррупция көрдүңөр каякта жатат. 10га жакын бажынын жетекчилери турган. Ошол 100-дүктүн ичине киришкен да. Коррупция азыр Кыргызстанда азайды дегенге негиз жок. Мисалы азыр шаардык соттун, облус соттун, жогорку окуу жайдын алдыларына барсаң, айдап жүргөн автоунааларын көрсөң болот да. Ректорлордун, проректорлордун, декандардын айдаган машиналарын, ректордун, проректорлордун минген машиналарын, вот, соттордун айдаган машиналарын, бажы кызматында айдаган машиналарын ошол кайсы акчага алып минип атышат. Бул текшерүү бажы кызматында качан болгону айтылган жок, материалдар тиешелүү ыйгарым укуктуу органдарга өткөрүлүп берилгени гана кабарланды. Өткөн жылдын соңунда дагы Көлбаев менен Матраимовго тиешеси бар делип, бажынын 85 кызматкери айыпталып, 50дөн ашыгы жумуштан бошотулган болчу. Активисттер мындай айып менен иштен кеткен кызматкерлер кайра эле мамлекеттик кызматтарга келип калбашы үчүн алардын аты жөнү ачыкталышы керек деп эсептешет. Алар тигил же бул ошол бизнесмендерди калкалайт. Алардын ошол товарларынын ошол баягы бажы төлөмдөрсүз өткөндүгүнөн өткөрүп, аларды крышевать этип, мындайча айтканда, алар дагы өздөрүнө тиешелүү ошол каражаттарды чогултуп турушат. Тиешелүү ошол бажы пункттарына булардын өздөрүнүн кызмат адамдарын ошо бажы өткөрмө пункттарында кызматкер катары өздөрүнүн таасири тие ала турган, өздөрү менен тыгыз байланышта болгон адамдарды койгонго аракет жасайт. Ушул сыяктуу эле кызматынан пайдаланган, туура эмес чечим чыгарган судьялар дагы кызматтан алынат. Маселен, быйыл 8 судья кызматтан алынганын жогорку соттун төрагасы Замирбек Базарбеков маалымат жыйынында билдирген. Анда дагы иштен алынгандардын аты жөнү айтылган эмес, бирок төрага алар кайра мамлекеттик кызматтарга алынбайт деп ишендирген. Ошол соттор 8 киши ал өз калоолору менен кеткен эмес. Алардын көпчүлүгү ушул соттор кеңеш тарабынан кетти буларчы. Соттор кеңеш тарабынан кетти. Анан алар экинчи кайра сот болуп келиши өтө кыйын болбой калат. Ал эми алар ошол жумуштан мыйзамсыз, негизсиз чечимдер менен кеткен болсо, алардын ошол чечимдерине баа берүү, уголовный тартиптер, мисалы жазгыч тартиптер баа берип, бул укук коргоо органдарынын милдети болуп саналат да. Эгерде ал жактан да уголовный кылмыш иши козголуп, анан соттолуп кетишсечи, анда алар албетте однозначно бир тараптуу же келе алышпайт сотторго. Өлкө башчысы 10-чу дүйнөлүк өкмөттөр аралык саммитинде сөз сүйлөп жатып, Кыргызстандагы өнүгүүгө багытталган өзгөрүүлөргө токтолгон. Анда коррупцияга каршы күрөштүн жана бюджеттин каражаттарын чыгымдалышын текшерүүнүн жүрүшүндө мамлекетке ири каражаттар кайтарылууда деп билдирген. Роза Акматжан кызы, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ.